Mahır qanday berilет? Mahır акча менен. Mal mutakavvim деп коет. Arak акча эмес бул. Mahırga өтпөйт. Чочко, бир горо чочко берсеңиз да өтпөйт. Да? Биздин Ханафи мазхабта мал mutakavvim болуш керек. Кызмат кылып, алдага өтпөйт. Куран үйрөтөм, алдага өтпөйт. Акча болуш керек. Акча дегени сөзсүз эле мындай мал mutakavvim деген кийим болот, кой болот, кулак сөйкө болот. Бардык кийим кечелер болот, алтын болот. Рубль, тенге, дагы сом, сума бардыгы болот булардын. Акча болгон бардыгы болот. Түшүнүктүбү? Эң азы 2000 сом Кыргызстанда. 10 дирхам. Көпчүлүгүн чеги жок. Бул махыр ушундай болот. А бирок кимге берилет? Кыз балага берилет. Ар бир мусулман аялдын акысы болот махыр. Эненин сүтү атанын акысы эмес бул. Көбүнчө бизде ата эне алып коет да. Жок, бул кыздын акысы. Кыз кийин ата энеге берсе берип койсун, мейли. Күйөөсүнө береби, бир азын өзү иштетеби.